2010 жылы Ошто жана Жалал-Абадта 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алган Юн куугасына 11 жыл болду. Бул каргашалуу окуяда Гүлсара Курманалиева уулунан ажыраган, анын артында 3 баласы калды. Арадан 11 жыл убакыт өтсө да кайгы менен көз жаштан арылбаган эне бул кандуу окуяга убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн күнөөлүү деп эсептейт. Чындыгында мыйзам түрүндө, Кудай алдында, эл алдында, ошо өлгөн балдарыбыздын канынын алдында жооп бериш керек. Себеби балдарыбыздын артында жетилдик жетимдери калды. Кээ бирлери бала жүзүн жыттабай кетишти. Артында туяк калган жок. Мынеке, ушундай акыбалга келди. 494 адам өлүп атат Ош шаарында. Ошонун ичинен дайынсыздар биз 23 болуп калганбыз. Дайыны чыкпай, балдарыбыздын өлүгү же тириги табылбай калган. Кок алаңда жапа чеккендердин үнү арадан жылдар өтсө да бийликке жетпей келген. Бул кандуу окуя 11 жылдан кийин кайра тергеле баштады. Анда ошол учурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кандуу окуяны алдын албагандык үчүн укуктук баа берилет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ошол учурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишти кайра тергей баштаган. Бул жагдайга байланыштуу ошол учурдагы өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева үн катып, кандуу окуядагы катылган кутуну ачуу кооптуу экенин билдирген. Ошо сөздөрүбүз ачылып кетсе анан кийин кандай болот экен, аны ким билет экен. Мен мисалы каалайт элем, аларга ушундай кеңеш берет элем, Мели Жапаров, Мели Ташиев болсун. Ачпагыла ал кара ящикти. Мен ошону ойлойт элем, биздин убактылуу өкмөт абдан чоң аракет жасап, аягында мен өзүм да калдым ошол маселе менен. Эл аралык коомчулуктун алардын салымы менен абдан чоң, эбегейсиз зор салым менен жапканбыз муну. Кандуу окуяны 3 комиссиялык топ иликтеген. Эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, Юн окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тааныган. Тыянакта комиссия айрым жагдайларда адамзатка каршы кылмыш деп баалаган. Ошол учурда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темирбек Сариев баш болгон убактылуу өкмөттүн 13 мүчөсүнүн жоопкерчиликке тартылышын талап кылышат. Эки элди кагыштырып, ушунча бирин барчалатып, кыйнап, ушундай өлүм жетимге алып келип, бизге окшогон энелерди ботодой бостотту. Ушулар эл алдында жооп берсин. Биздин да кичине көкүрөбүз бошосун, көксүнүбүз суусун. Ооба жазасын алды деп калабыз го жок дегенде. Баа карганын көзүн карга чукубайт дегенди. Бирин көзүн бири чукуган жок. Бул иш ушу 11 жылга кетип атат. Жабылып ойдон келатат. Эми биз эмнени талап кылабыз? Биз эң биринчи ошол Ош окуясын чыгарган бийлик башындагы турган адамдардын ошолор ошо немеге кириш керек. Ошо кара яшикке ошолор кирип, ошолор жооп бериш керек. Толугу менен. Биз өтө талап кылабыз. Жарандардын канына забын болгон окуяны жасагандар азыр да эркиндикте. Аларды жоопко тартууга жогорку кеңештин токтому да күчүндө. Кайсыл бийлик болбосун, отчетторду берип, жыл сайын кандай жаңы жагдайлар пайда болду. Жаңы күнөөлүүлөр кимдер табылып жазага тартылды, кар жаады, из басты деп эле убакыт өттү. Жаман көрүнбөйлү, эл унта баштады деп эмне кылган туура эмес. Бул сөзсүз тарыхта өзүнүн баасын алат. Кайсы бийлик болбосун, ушул Юн окуясын ордуна чыгарган жок деген баа коюлат. Буга сөзсүз чекит коюлуш керек, күнөөлүүлөр жазасын алыш керек, сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Расмий маалыматка таянсак, 10 июнда башталып 3 күн уланган каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукулу ар кандай жараат алган. 57 киши дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыла элек. Массалык башалмандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.